Эс алуу күндөрү жана дүйшөмбүнүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 25-27 октябрь күндөрү Бишкекте жана Чүй облусунда унааларга убактылуу чектөө киргизилет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан бул аралыкта Кытайдын мамлекеттик кеңешинин өкмөт башчысы жана Монголиянын премьер-министри расмий сапары менен Кыргызстанга келерин билдиришти. Ошондой эле Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, ошондой эле Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин өкмөт башчыларынын жыйыны өтмөкчү. Чектөөлөр делегация өткөн маалда унаа жолдорунун төмөнкү тилкелеринде болмокчу. Манас аэропортунан чыгып Фучик көчөсүнүн Чүй проспектисине чейинки аралыгы, Чүй проспектисинен Манас проспектисине чейинки аралык, Манас проспектиси жана Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн жогору мамлекеттик резиденцияга чейин, мамлекеттик резиденциядан башталган Дооронбек Садырбаев көчөсүнөн Атабейит мемориалдык комплексине чейинки жол. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Улуттук телеканал 21 октябрда бажы кызматындагы коррупция тууралуу сюжет жарыялады. Анда жыл сайын ондогон миллиард сом бюджетке түшпөй калганы тууралуу сөз болот. Мамлекеттик каналдын журналисттери бажы кызматынын аткезчиликке жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү башкармалыгына таянып, Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан көзөмөл өткөрүү пунктундагы коррупциялык схеманын айынан 2016-2019 жылдар аралыгында бюджетке 28 миллиард сомго жакын зыян келтирилгенин айтышты. Пандемиядан кийин бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүндө кескин секирик байкалган. Эгерде 20-жылы түшкөн кирешелер 28 миллиард сомдон бир аз ашкан болсо, 2022 жылдын жыйынтыгы менен 74,3 миллиард сомду түзгөн. Башкача айтканда 3 эсеге көбөйгөн. 2023 жылдын 9 айынын ичинде 79,5 миллиард сомго жетти. Адистердин божомолунда 23 жылдын аягына чейин 103 миллиард сом бажы төлөмдөрүнүн түшүүсү күтүлүүдө. Бул 2023 жылга чейин 70 миллиард сомго жакын мамлекеттик казынага эмес, коррупционерлердин чөнтөгүнө кетип турган деп айтылат УТРКнын сюжетинде. Журналисттердин сюжети эфирге чыкканга чейин УКМК маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана коррупцияны мойнуна алган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен жакын байланышы бар делген 50-гө жакын кызматкер бажыдан кеткенин билдирген. Журналист бажыдагы коррупция тууралуу иликтөөлөр сериясынын авторлорунун бири Али Токтакунов буга чейин коррупциялык схемалар тууралуу айтпай келген бажы менен УТРК салтты бузуп айтып чыкканына баракелде деп белгилеген. Анын айтымында бажыдагы коррупциянын масштабы мындан дагы чоң. Эми бул акчаларды мамлекет кайтарып алышы керек. Эгерде ушул акча уурдалбаганда 28 миллиардка бай жашамакпыз да. Андан сырткары Торгарт көзөмөл пункту бар. Алардан башка дагы терминалдар бар. Эгер бийлик ушунча баштагандан кийин аягына чейин жеткизип, саясий эрки бекен болуп, ушул эбегейсиз каражатты таап кайтара турган болсо, ошондо Кыргыздын кашыгы дагы, табагы дагы алтын болот. Керек болсо тышкы ички карыздарды ушул каражаттар менен төлөп кое турган мүмкүнчүлүк бар деп айтты Токтакунов. Буга чейин бажы кызматынын аты коррупциялык жаңжалдарда бир нече жолу айтылган. Алардын бири бажы башчысынын мурдагы орун басары Райым Матраимовго байланыштуу. Ал тууралуу OCCRP, Азаттык радиосу жана Клубтун жибек жолундагы аткезчилик, коррупция жана кландар аттуу иликтөөсүндө да айтылат. Ош облусунун Өзгөн районундагы Борбордук базардын жеке менчикке өтүп кеткен 87 миллион сомдук 100.882 чарчы метр жери мамлекетке кайтарылды. Буга чейин аталган жерлер мыйзам бузуу менен жеке менчикке өтүп кеткен. Өзгөн райондук сотунун чечиминин негизинде жерлер толугу менен шаардык мэриянын балансына өттү. 2017 жылы Өзгөн базарындагы негизги өтмөктө эң чоң өрт чыккан. 226 соода контейнери зыянга учураган. Азыр айтылып жаткан жеке менчикке өткөн жерде мыйзамсыз тоода түйүндөр орнотулгандыктан өрт өчүрүүчү унаа кире албай калган. Бүгүнкү күндө базарды иретке
келтирип жатабыз деп билдирди мэриянын архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурсултан Ташмамытов. Өзгөн райондук прокуратурасынын маалыматына караганда, муниципалдык менчикке өткөн жерлерди көз карандысыз эксперттер 87 миллион сомго баалаган. Буга чейин Борбордук базардагы жерлерге мыйзамсыз ээлик кылган жаран айрым тилкелерди үчүнчү жактарга ооз-эки түрдө сатып жибергени белгилүү болду. Бүгүнкү күндө соттон утулган тарап апелляциялык даттануу келтирген жок. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов 17 декабрга чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. 21 октябрда 1 май райондук соту бул маалыматты тастыктады. Кактус медиа болсо өздүк булагына таянып, Адимов $1200 пара алууга шектелип кармалганын жазып чыкты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болсо 23 октябрда Свердлов райондук сотунун судьясы ири өлчөмдө пара алган үчүн кармалганы тууралуу маалымат таратты. 30 жаштагы Акылбек Адимов коомчулукта өткөн жылы өлкөдөн күчтөп чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун ишин караган судья катары белгилүү. Ал журналистти баңгизат сактоого жана чек араны мыйзамсыз кесип өтүү иши боюнча актап, аскердик билетти жасалмалоо боюнча күнөөлүү деп тапкан. 20 октябрда Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында өрт чыгып, костюм жана бут кийимдердин бир бөлүгү күйүп кетти. Бул тууралуу 21 октябрда театрдын директору Сергей Бердаков билдирди. Анын айтымында өрт электр зымдарынын чыңалуусунан улам чыгып, театрдын 6-7 кабатын каптаган. Кырсыктан эч ким жабыркаган эмес. Тилсиз жоонун кесепетинен аталган кабаттардагы костюмдар жана бут кийимдер күйүп кеткен. Ал эми кийимдердин негизги бөлүгү сакталган кампа жана башка кабаттарга зыян келген эмес. Өрттөн калган ыш жана көөдөн улам 20-21 октябрда коюла турчу спектакльдер 2 жана 26 ноябрга жылдырылды. Театрга келтирилген чыгымдын өлчөмү азырынча эсептеле элек. 21 октябрда президент Садыр Жапаров 2016 жылы Орусия берген Ми-8 MTV-1 тик учагы 6 жылдан кийин Беларуста оңдолуп пайдаланууга берилгенин билдирди. Анын айтымында тик учак 1 жылдан кийин эле бузулуп, ошол бойдон оңдолбой туруп калган. Ал эми быйыл аны капиталдык оңдоодон өткөрүүгө Беларустун лидери Александр Лукашенко жардам берген. Биздин тик учагыбыздын сапаттуу жасалышын президент Лукашенко өз көзөмөлүнө алып, тиешелүү кызматкерлерге катуу табыштаганын айткан эле. Чынында эле Беларустун адистери ремонт иштерин абдан сапаттуу жасаптыр. Бүгүн Талас облусуна дал ушул тик учак менен барып келдим. Биздин адистер ремонт мыкты болуптур деп баасын беришти, деди ал. Өлкө башчысы тик учакты оңдоо өтүнүчүн дароо кабыл алган Лукашенкого ыраазычылык билдирди. Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден кыргызстандык 21 аял жана 62 бала атайын учак менен өлкөгө алып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги 22 октябрда билдирди. Өмүрү жана ден соолугу кооптуу абалда калган балдар менен аялдар өлкөгө Айкөл 3 гуманитардык миссиясынын алкагында алып келинди. Кыргыз бийлиги буга көмөк көрсөткөн АКШ элчилигине, ЮНИСЕФ жана Кызыл Крест уюмуна ыраазычылык билдирди. Ошондой эле кыргыз делегациясы Сириянын түндүк чыгышындагы калктын турмушуна керектүү болгон дары-дармек, гуманитардык жардам жеткирди. Буга чейин 30 августта Сириядагы лагерден 31 аял жана 64 бала Кыргызстанга алып келинген болчу. 21 октябрда Бишкектеги Максим Горький атындагы сейил багында согуштук аракеттер жүрүп жаткан Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясы өттү. Жүздөгөн киши согушка жол жок, Палестинага боштондук, Палестинадан колуңду тарт деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп чыгышты. Алар Газадагы тургундарга жардам берүү үчүн эсеп ачууну сунушташты. Тынчтык акциясы өтүп жаткан жерге милиция кызматкерлери келип, чогулгандарды тарап кетүүгө чакырып, коопсуздукту көзөмөлдөп турганы айтылды. Газа тилкесиндеги палестиндиктерге гуманитардык жардам жөнөтүү демилгесин буга чейин бир нече депутат парламентте да көтөрүп чыккан. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубтун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда.
20-октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Израилдеги жана Ливандагы кыргыз жарандарын аталган өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Мындай сунушка жакынкы чыгыштагы аскердик саясий абалдын туруксуздугу жана Палестина менен Израилдин ортосундагы жаңжалдын курчушу себеп болду. Ошондой эле министрлик кыргызстандыктарды чыр чатакка кабылган жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө барбай турууну эскертти.